Каракулдогу тарых аймактануу музейи саякатчылардын байрала турган жайларынын бири. Музейде коюлган экспонаттар жана буюм-тайымдар кыргыз элинин басып өткөн тарыхын чагылдырып, үрп-адат, каада салттарынан кабар берип турат. Кыргыз тилин даңазалаган бүгүнкү иш-чарага катышуу үчүн мында келген меймандар алгач музей ичиндеги баалуулуктар менен таанышып чыгышты. Азыркы кезде өтө орунду ээлейт улуттук тил маселеси. Мына ушул улуттук тил маселеси боюнча караганда азыркы жаштарда кичине байкалат улуттук тилдин жоголуп кетиши. Кудай ушундан сактасын. Мен айтар элем, мен кыргызмын. Улут тилди даңктаган, тилим менен мекенимди сактаган. Улуу тилди унутпайлы, ар качан убай тартып, мен ушундан сактанам. Кыргыз тили менен карылар күнүн белгилеп жаткан музейдин кызматкерлери нарктуу карылар менен студенттердин башын бириктирип, майрамдык саамалык уюштурушкан. Көкүрөгүнө салт сананы уютуп, келечекти көөдөн менен туюп билген кадырлуу карылар иш-чарада улуттук аспаптарды ойноп, кыргыз тилинин байлыгын айтып беришти. Бул жерге Касым Тынстанов атындагы университеттин тарых жана туризм факультеттеринин 1-2, 3 курстарынын студенттери жана мугалимдери, андан тышкары карыялардан акындар, ар түрлүү кесиптин ээлери келип өздөрүнүн тилге болгон мамилеси жана мамлекеттин өнүгүүсүнө, жаштардын коомдогу жүрүш-турушуна, тилдин кадыр-баркын мындан ары дагы көтөрүп, өнүктүрүү, мамлекетибиздин алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуу деген максаттарда биз жерде иш-чара өткөрүлдү. Өрөөндөгү кенедей өзүндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Карынын кебин капка сал демекчи калк кадырлаган нарктуу карыларга студенттер көркөм окуп, 3 кыл комузда кол ойнотушту. Мындай саамалыкка чакырылган ардагерлер кийинки муунга кыргыз тилин жайылтуу менен аны өнүктүрүү демилгесин колго алган музей кызматкерлерине ыраазы. Биз кыргыз болуп жаралганыбызга сыймыктанышыбыз керек. Анткени башка улуттарга караганда биздин улут караларды сыйлоо жаштардын өтө зор милдети болуп эсептелет. Бул өзү кылымдардан бери калыптанып калган нерсе. Биз ошого сыймыктанышыбыз керек. Жаштарга үлгү болуп, кыргыз тилин кадырлап, барктап, сыйлаганга ушундай үгүттөп, иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Биз дагы ушул биздин карыларды айлык катарда деген ансамбль группабыз ушул мектептерге барып, иш-чараларды өткөрөлү деп өткөрүп да жатабыз жана өткөрөлү деп дагы турабыз буюрса. Ошон үчүн кыргыз тилин барктайлы, кадырлайлы, сыйлайлы, бул эзелдеден бери келе жаткан өзүбүздүн тилибиз. Быйыл кыргыз тили мамлекеттик тил статус алганына 35 жыл толду. Тил күнүн белгилөө күнүнө карата Каракул шаарында 1 айлык жарыяланган. Ал эми саналуу күндөрдөн кийин 1-октябрь эл аралык карылар күнү белгиленет. Бул күндө 1990-жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Гүлбарчын Молдоева, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.